Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Эфирде таңкы бурулуштун негизги маселеси. Студияда Салтанат Калдыбаева жана Таалайгүл Сыдыкбекова. Режиссердук пультта Азиз Чокморов жана Бакыт Ашарахманов. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу радио угуучулар. Таңкы бурулуштун негизги маселеси назарыңыздарда. Урматтуу радио угуучулар, биз бүгүн валюта рыногунан сөздү баштайбыз. Анткени сиздерге маалымдалгандай, өлкө президенти Садыр Жапаров финанс рыногун мындан ары өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Президенттин бул жарлыгында өкмөт менен бирге ушул Улуттук банкка дагы тиешелүү сунуштар белгиленген. Андыктан бул жарлыктын маанилүүлүгү ошол эле накталай эмес төлөмдөрдү өнүктүрүү, накталай төлөмдөрдү жүргүзүүдө коюла турган чектөөлөр, ушул сыяктуу бир топ маселелер камтылган. Анда белгиленгендей, сөздөгү жылдын июль айына чейин иштеп чыгуу тапшырмасы да коюлган. Биз ушул багытта деги эле банктык жана төлөмдүк инфраструктуранын өнүгүшүндө кандай иштерди жасасак болот, буга чейинки мезгилде кандай аракеттерибиз бар эле, мына ушул багытта кеңири маалымат алууга мүмкүнчүлүгүбүз бар экенин эсиңиздерге сала кетели. Биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн студиябызга Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Абдыгулов Толкунбек Сагынбекович келген. Саламатсызбы? Саламатсыз. Студиябызга кош келипсиз. Анда алгачкы суроону баштайлы. Толкунбек Сагынбекович, мына өткөн ушул февраль айынын 4-февралда, февраль айынын башталышында сиз Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун кабылдамасында болдуңуз. Жолугушууда кандай бир негизги бир моменттер талкууланды? Ал дегенде сөздү ушундан баштагылалы. Андан кийин анан жарлыкка өтсөк. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Сиз сурооңузга чоң рахмат. 4-февралда биз өлкөбүздүн президентибиз менен жолугушууда эки негизги маселе талкууланган да. Биринчиси бул өткөн жылдын жыйынтыгы, экинчи бул жыл 2021 жылдын Улуттук банктын пландары. Өткөн жылдын жалпы результаттары жаман эмес болгон жок Улуттук банкка жана жалпы банк системасына. Өткөн жылы пандемия учурунда бир да күнү болгон жок банктар иштебеген. Ана карантин убагында да, комендантский час киргизген убагында да банктар жана Улуттук банк менен биргеликте банковский системаны иштетип, акча төлөмдөрдү, пенсияларды, пособияларды баарын убактылуу жеткизүүгө шарт түзүп бердик. Мындан тышкары өткөн жылы өзүңүз билгендей валюта рыногунда аябай көп калкуу болду да. 85-ке чейин чыгып, анан кайра ылдый түшүп, кайра өйдө түшүп, ошону ордуна салыш үчүн Улуттук банк 500 миллиондон ашык интервенция жасады да. Бул интервенциянын максаты эмне? Бул долларды бир курста кармап калуу эмес да. Бул жана резкий өйдө ылдый болуп кеткен күндөрү ошо курсту сглаживать эткенден интервенциянын максаты ушул да. Өткөн жылды карасак, Улуттук банктын эң негизгиси максаты бул жана инфляциянын деңгээлин туруктуу кармашчу да. Өткөн жылдагы орточо инфляциянын деңгээли 6,3% болду да. Бул жакшы көрсөткүч. Бул биздин пландарыбыз боюнча 5-тен 7%га чейин коридордун ичинде болуш керек деп пландаштырамыз да. Ошондуктан жалпы караганда Улуттук банк жана банк системасы үчүн өткөн жылы жаман эмес болгон жок да. Бул аябай жакшы да. Банковский система иштебесе, экономика да иштебейт да. Банковский система туруктуу болбосо, анда элдин довериясы жок болот да, ишеничи жок болот да. Бул финансовый системанын жакшы иштегени бул бир эле показатель көрсөтөт да, тастыктайт да. Өткөн жылды карасак, биздин банковский системабызда депозиттердин саны көбөйүп атат да. Бул эмнени билдирет? Биздин калкыбыз банктарга ишенип, өзүнүн акчасын ошо банктарга депозитке салып атат да.
Мындан тышкары кредитный портфель деле өстү. Мындан тышкары депозиттерди санап алсак, банктын активдери да көбөйүп атты да. Жалпысынан өткөн жыл банк системасына мындай кыйын жыл болсо да, бирок эң аягында жакшы көрсөткүчкөлөргө жеттик да. Эми бул жылда айтып кетсек, президент менен жолугушууда бул жылга эң негизги президенттин талаптары бул санариптештирүүнү улантыш керек. Экинчиси жана карлардардын коопсуздугун жаңы технологиялар киргизилип атпайбы, ошо кардарлардын коопсуздугун күчөйтүш керек да. Цифровая безопасность деп коет да. Анан үчүнчүсү бул банк системасына керектүү мыйзамдарды, анан башка подзаконный акттарды дагы жакшыртуу талап коюлду да. Мына негизи ар бир эле кабыл алган указдар, мына байкап көрсөк, ошо жарандардын жашоосун жеңилдетүүгө, жакшыртууга багытталып атат. Анан мен ошо дүйнө жүзүндөгү тенденцияны да карап көрдүм да, Толкунбек Сагынбекович. Мына дүйнө жүзүндө каржы кызматтарын колдонгон адамдардын саны күндөн күнгө өсүп атыптыр. Аларга жанагы мобилдик телефон, интернеттин чоң салымы бар экен. Анан дүйнөлүк банктын ошо 2018-жылга маалыматы боюнча банкта эсеп счет аялдарга караганда эркектердики көп болуп эсептелинет экен да. Анан 3 жыл мурун 3,8 миллиард киши дүйнө жүзү боюнча ошо банктарда өзүнүн эсеп счетун ачышыптыр. Бул кызыктуу ошо нерселерди айтылып атат да. Анан жалпысынан ошо дүйнө жүзүндө 144 мамлекетте финансылык кызматтарды колдонушат экен жарандарчы. Ал эми Кыргызстанга келсек, мына жыл өткөн сайын баягы технологиялар өнүгүп атат деп атабыз. Бир тенденция банктык кызматтарды колдонуу жагы өсүүдөбү же кандай абал? Албетте, бизде деле Кыргызстанда аябай көп өзгөрүүлөр болуп атат. Мындай мисал келтирип кетсем, бүгүнкү күнү Кыргызстанда 3,5 миллион карточка бар да. Банковский карточка. Бул биздин жалпы калкыбыз 6 миллион болсо, бул жарымынан ашып турат. Ошол карточканан тышкары миллионго жакын электрондук капчыктар пайда болду да. Ошонтон жылга жыл ар бир жылы аябай чоң өсүштөр болуп атат да. Карточкалардын саны көбөйүп атат, электрондук капчыктардын саны көбөйүп атат, жана интернет аркылуу интернет банкинг деп коет, ал да көбөйүп атат. Бул сөзсүз мындай акырындан биз жана 100% финансовый системага жана счет, сиз айткандай счет ачууга, эсеп счетторун ачууга бир күнү жетебиз. Эми мындай экен да, бизде ушундай бир максат болуп келген да, Толкунбек Сагынбекович. Финансылык бир сабаттуулукту жогорулаталы, финансылык сабаттуулук болсун элибизде. Мындай эч нерсени түшүнбөй барып кредит алып албасын деп ушунун үстүндө да иш кылып келбедик белек. Эми азыр мындай бир финансылык сабаттуулукту ошол сиз айткандай жана технология менен иш алып барууга үйрөтүш керек деген дагы азыр максаттар коюлуп атпадыбы? Анан ушундан улам биз кечээ кесиптешим экөөбүз иштен чыгып баратып, элдин дагы бир түшүнүгү кандай болду экен, ушул банктагы баягы кандай пайдаланышар болду экен деп биз ошол жагдайды дагы бир сурамжылап көрдүк да. Азыр ошол сурамжылоону угуп алсак, андан кийин суроолорду мен негизи көп мондай коммунальный услугаларды жада болсо ошо интернетке кээде машинама анча штрафтар келип калат. Анан үйдө отуруп эле ошо приложениянын жардамы менен эле төлөп коем да, абдан ыңгайлуу. Апам ошол үйдөгү коммунальный услугаларды ошол алыска почтага оруп туруп, маршрутка менен барып, төгүп, очередте туруп кыйналып, анан келет да. Анан апама бат айтып калдым да, ошо приложенияны колдонуп эле төлөп коюңуз үйдөн эле депчи. Бирок эмнегедир ошо апама ошо приложенияны үйрөтө албай койдум. Айбанктын карточкасынын приложениясы бар, ошо телефондон кирип эле, ошо KICB'нин сайтына кирип эле, ошол жерден регистрациядан өтүп алгам, баардык көрсөтүлгөн тиркемел. Банктын карточкасы менен соода кылам, Optima банк. Ал менин приложениям бар, ошо менен эле мага удобный аябай. Карточкага абдан зарылчылыгым деле болбойт. Карточка менен акча алыш үчүн эле керек. Соода кылганда көбүнчө жанымдагы акча менен эле соода кылам. Акчалай эле кылып жүрөбүз.
Анан жаштар карточка менен кылса керек, мен акчалай эле кылам. Негизи карточкам деле жок. Балдар ошондой кылып жүрөт. Интернет-банкингом у нас в стране не пользуюсь, потому что я, если честно, не совсем доверяю, да, мне кажется, что не такая хорошая безопасность, как, например, в других странах, потому что у меня вот очень много знакомых живут за рубежом, и они спокойно все оплачивают, у них все транзакции проходят, и они даже не боятся за свою безопасность, а у нас в стране, мне кажется, есть с этим проблемы, да. В первую очередь нужно усилить и улучшить безопасность личных данных, да, чтобы не было никакой утечки. Акча менен содам кээ бир жерлерде кандай десем, карт менен неме болгон азыркы мурдагы акчага караганда азыр ыңгайлуу эле, көп соткадан эле эме кылып койсуң. Мисалы эдин салганда сиз эмеден эле алып койсуң да, соткадан эле оңой эле баары. Мен азыр эме Резка банктыкын колдоном. Карточкам бар, РСК банктыкы, телефонумда электронный приложение жок. Банкка барып эле, же банкоматтан обналичение кылам, пополнение кылганда банкка барам. 3 жылдын жүзү болуп калды, Германияга барып келгем. Иштеп окуп ошол жакта жүрүп келдим бир топ убакыт. Анын эң жаккан ыңгайлуу нерселердин бири бул онлайн кредит экен. Тактап айтканда кредитти онлайн түрдө алса болот экен да. Ал жерде үйдө отуруп эле ошол тиркеменин жардамы менен электрондук кол тамга керек экен. Сурайын дегеним ушул бизде ушул система качан кирет? Электрондук кол тамга алуу мүмкүнчүлүгү бизде ошол өлкө ичине кирип атат деп атат. Бирок онлайн кредит алуу мүмкүнчүлүгү качан пайда болот, качан түзүлөт деген суроо бар болчу. Бул биздин сурамжылоо болду. Сизде кандай комментарий болот? Ар кандай пикирлер айтылды? Бардык тараптар камтылгандай да? Бул эми бүгүнкү күнү баарыбыздан күбө болуп атабыз да. Кыргызстан эмес, жалпы дүйнө жүзүндө трансформация жүрүп атат да. Бүгүнкү күнү даже мындай эң мыкты экономисттер айтып атат, 4-чү индустриалдуу революция болуп атат депчи. Бул 4-чү индустриалдуу революцияны эмненин базисинде отурат? Бул жаңы технологиялар биздин күнүмдүк жашообузга кирип атат. Бул бизди өзгөртүп атат. Бул өзүбүздүн жашоо шарттарыбызды өзгөртүп атат. Берден могу сурамжылоонун ичинде аябай туура пикирлер болду да. Бирок мен айтып кетет элем, улуттук банктын жана коммерциялык банктардын максаты биз инфраструктураны түзүш керекпиз да. Биз кардарларга шарт түзүп бериш керек. Анан колдонбойбу бул уже ар бир жаран өзү чечиш керек да. Бирок бу жерден могу электрондук капчыктарды колдонуу жаштар колдонуп атат. Банкка барып туруп төлөө болот, бул кичине карыялар ошентет да. Кээ бирлер пенсиясын карточкага алат, анан банкоматтан түзмө-түз акчасын алып эле базарга барып акча менен соода кылат да. Бу жерден эч кандай чоң проблема деле жок да. Бирок мамлекеттин жагынан карасак, канча нак эмес акчанын саны, обороту көбөйсө, бул экономикага жакшы болот да. Бул канча оборот болуп атат, түзмө-түз налоговый да билет, баары билет, канча салык төлөбүш керек деген. Бул жана көмүскө экономика деп атпайбызбы? Ошо көмүскө экономикадан чыгуу, ошо электрондуу түрдө нак эмес акчаны колдонуу аябай чоң жардам берет да. Бирок бүгүнкү күнү сурамжылоодо көрсөтүп атат, банктар карточка десең карточка, электрондук капчык десең электрондук капчык, айбанк десең айбанк. Ошо кардарларга аябай көп шарттарды түзүп атат, ошо шарт түзүлүп берген да. Бизде азыр бир угарман байланышка чыгып алган экен, азыр ушул угарманды күттүрбөй болуп коелу, андан кийин сөздү байлы. Саламатсызбы? Байланышкасыз? Саламатсызбы, Гүлайым. Аныбек Мырзаханов Канчабдан чыгып атам. Толкунбек мырза, саламатсызбы? Салам алейкум. Мен деле мына башка жана кардарлы эме жана элге окшоп эле мен финансылык билимим жок, мына финанс катары дилетантмын бул маселеде. Анан бирок мына маалыматтардан көп угабыз да ушундай программалардычы. Мына элге таанылуу эле Кубан Чороевди сиз деле билсеңиз керек. Эмил Уматалиевди сиз деле билсеңиз керек. Ошолор айтып келишет да, мына биздин улуттук банктын жанагы интервенциясы бул тескерисинче бул жиберсе депчи, бизге бир чоң зыян келтирет депчи. Азырда сиздин жооп бергениңиз ошолордун айтканы туура болгондой болуп кетти магачы. Себеби сиз айттыңыз да,
Bunu жарым миллиардка жакын доллар интервенция кылдыңар. Бул жанагы биздин валютаны долларды туруктуу кармап туруш үчүн эмес, сглаживать үчүн дедиңиз да, ошо сглаживать өткөнүңүз түшүнүңүз болуп атат. Эмне ал сглаживать деген сөз? Кармап туруш дегенди түшүнөбүз биз. Жанагы жообуңузду мен түшүнбөдүм. Бул биринчиден. Анан экинчиден Чороев айтып жүрөт да, эгерде биз ошо жанагы Америка Кошмо Штаттардын долларына байлансак да кандай дейт, сиз түшүндүрөсүз каны, сиз билесиз да. Ошондо биз жанагы скачоктордон биз эч кандай зависимость өтпөйт элек, ошондо биз туруктуу болот эле, биз экономикалык, финансылык жактан жакшы болот эле маселе деди да. Бул биринчиси суроо. Экинчиси, мына биз дагы эле баягы Африка мамлекеттеринен, Кениядан, кайсы бир жактардан биздин валютаны ошол жактан бастырып келип атабызбы? Анын үчүн биз канча миллион деген долларды төлөйбүз? Качан Кыргызстан өзүндө басып чыгарат ушу казначейский билеттерди? Айтсаңыз ушуга жооп берип коюңузчу. Рахмат. Каныбек мырза, сурооңузга чоң рахмат да. Сиз мына атап кеткен экономисттерди мен билем, кээ бирлерин сыйлайм. Бирок мен айтып кетет элем да, бүгүнкү күнү Улуттук банк мыйзам чегинде өзүнүн ишин аткарат да. Кээ бирлер айтат, диверсия жасашат, эметишет депчи. Бүгүнкү күнү Улуттук банк бул элдин акчасы, бул меники эмес, сиздики эмес, бул жалпы 6 миллион Кыргызстандын жарандары. Биздин резервтерибиз мына Улуттук банктын 2 миллиард 740 миллион долларыбыз бар. Жана интервенция боюнча мен жакшылап түшүндүрүш керекмин окшойт да. Мындай 500 миллион доллар саттыңар, ушунда эмне болду, анан сатпай эле койбойсуңарбы деп эле пикирлер айта беришет да, силер мына диверсия жазып атасыңар. А сиз башка жагын ойлоп көрбөйсүңөрбү? Биз чыгып сатпасак эмне болот эле? Доллар 300-400 сомго жетип калса эмне болот эле? Биздин элибиз кантет эле, баалар эмне болот эле депчи. Улуттук банктын эң негиз максаты биздин сомубуздун баркын кармап туруу да. Бирок бирде өлкө жок бүгүн. Европабы, Азиябы, мына мурун Казакстан менен Орусияда фиксированный курс болчу да. Алар мына 1 рубль, 30 рубль 1 доллар болот деп фиксация кылып койгон да. Казактардыкы деле ошондой болчу, коридор болчу, ошо коридордун ичинде баа өзгөртүлбөсүн деп ошол максаты менен коюлат да. Бирок 4 жыл мурун Россияда, Казакстанда резервтердин саны жетпей, свободный плавающий курска өтүү туура болду да. Бүгүнкү күнү дүйнө жүзүн карасак, бир 10 чактыдай эле мамлекет бар, алар өзүнүн курсун фиксация кылат да. Бул эми эң бай мамлекеттер да, нефти көп, газы көп, резервтерди көп, бул жана Катар, Саудовская Аравия, Кувейт, ошого окшогон мамлекеттер да. Башка мамлекеттерди баары өзүнүн курсун фиксация жасабайт да. Бул эркин калкоодо жүрө берет да. Ошондуктан курс жөнүндө маселе болуп атканда аябай этияттуу болуш керек да. Бул эми курстун таазими элдин жашоосуна аябай чоң да. Бизде көп экономисттер ушу курсту эме көрүшөт да, ончук көрүшөт да. Мына девальвация кылыш керек, эметиш керек, анда экспорттабыз өсөт депчи. Алар менен сүйлөшкөндө мен түшүндүрөм да. Мисалы карап көргүлө, бизде эмне өндүрүш бар депчи. Анан айтышат, момундай өндүрүшүбүз бар. Анын ичин карасак, ошо бүгүнкү күнү Кыргызстанда өндүрүлгөн продукттун 70-80% импорт. Бияктан бирдемке тигеби же жасайбы, ошонун сырьёнун баарын 70-80%-ын чет мамлекеттен ташып кетип атпай белекпи? Бул эмнени билдирет? Бизге стандартный рецепттер девальвация кылыш керек, ошондо экспорт өсөт деген иштебейт. Биздики акырындан экономикабыздын өзүнүн спецификасын карап туруп иш алып барыш керек да. Бүгүнкү күнү Улуттук банктын интервенция кылып сатып атабыз деп атпайбы? Биз сатпасак курстун кандай болорун, кандай делгеге жетерин эч ким билбейт да. Мындан тышкары экинчи сурооңуз эмне үчүн бизде Кыргызстанда
монетный двор жок депчи. Бул суроону бир нече жолу депутаттар парламенттен көтөргөн, уже 2 сазыктын ичинде суроо атышат, эметип атышат. Бирок сиз билгендей бул жана монетный двор деген бул аябай высокотехнологичный өндүрүш да. Берге химияда, голографияда, физикада, краскада аябай мындай татаал технологиялар колдонот да. Берден исследование жасалганбыз да. Кыргызстандын калкы саны 6 миллиондой болуп атат да. Жаңы ошондой чоң завод куруп, технологияларды алып келсек, өзүн өзү актабайт. Только 20 миллионго жеткен калктын саны болсо, ошондо өзүн өзү актайт экен да. Бүгүнкү күнү мисал кетип келсек, биздин мына Казакстандагы монетный двор ал деле 100% мындай өзүн өзүн көрсөтө алган жок. Көрсөтө албайт, потому что населениясынын саны жетпейт. Жок, жетет, алардык 30 миллиондон көбүрөөк. Бирок алардын мощности көбүрөөк болгондон кийин алар башка өзүн өзүн акташ үчүн башка жактан заказдарды алып эметиш керек да. А бул жакта потенциал мындай аябай конкуренция аябай көп болуп атат да. Биздики мисалы Кениядан акча чыкпайт, бул каяктан чыккан жомок да. Биз 2 компания менен иштейбиз да. Бул уже 20 жылдан ашык. Бул бирөө Делару деген англис компания, бирөө французский компания да. Негизи интервенция монетный двор тууралуу түшүнүктүү эле айттыңыз. Анан негизи жанагы сурамжылоодо дагы бир топ маселелерди айтып кетишти. Ал коопсуздук жана жеке маалыматтардын коопсуздугу. Мен Кыргызстандагы ошол системага көп ишенбейм деген пикирин айтты да. Жарандардын жеке маалыматын коргоо, банктык маалыматтарын коргоо маселеси сиздер тарабынан бир көзөмөлгө алынса керек. Бул маселе как раз ушу Садыр Нуркожоевич менен жолугушканда талкууланган. Бу жерде сиз да турасыз, сиз да туура айтып атасыз. Жана сиз айтып кетпедиңизби, бул финансылык сабаттуулуктун бир жагы депчи. Сиз айтып атасыз, бул коопсуздук депчи. Банктардын жана улуттук банктын эң негизгиси максаты биз инфраструктураны түзүп туруп гарантия бериш керекпиз да. Биз лицензия бергенден кийин, көзөмөл жүргүзгөндөн кийин ар бир кардар өзүнүн кошелегу менен колдонсо, 100% гарантия бар, эч кандай эчтеке болбойт. Бирок бүгүнкү күнү аябай көп жана мошенниктер пайда болду да. Алар кантип иштейт да, жана интернетке сайттарды окшоштуруп жасайт. Сизге жиберет кат, сиз бирдемкени утуп алдыңыз деп. Ошо выигрыш алыш үчүн сиз өзүңүздүн карточканын номерин, анан жана пин-кодун жазып койгула деп. Сиз ага киресиңер, карайсыңар, бул окшош мындай деп, аябай туура болуп атат деп, өзүңөрдүн данныйыңарды өзүңөр киргизесиңер. Анан ошол андыларды алып алып туруп, сиздин акчаңызды кошелегиңиздан урдайт да. Бу жерде ким күнөөлүү? Банк күнөөлүүбү? Жок. Банк баарын түзүп берген. Бирок банк ар бир жолу сизге айтат да, сиз өзүңүздүн карточкаңыздын кодун эч кимге бербегиле да. А биз эми жашоодо аргандай болот да. Аялыбызга берип коебуз, магазинге же балабызга берип коебуз, сен барып, анан ошо персональный данный финанс ошол да. Ошондуктан банк жагынан бул контролдо да, бирок кардар жагынан кардарларда жоопкерчилик этият болуп өзүн. Муну абдан жакшы белгиледиңиз да. Эми Салтанат, бизде убакыт аябай тез өтүп кетет, суроолорубуз да абдан көп, бирок бизден дагы талашкан угармандар болуп атат. Угалы дайында, суроосун талап. Алло. Угуп атасызбы? Алло, саламатсыздар. Мен Толкунбекке суроомда банкта эмне үчүн зарплат аябай деген секретный, эмне үчүн ошолор мындайча айтканда, мен как финанс катарында айтып атам да, ошолордо эле кызмат кылабыз, алардын жанагы берген айлыктарын айтпай, даже бири-бири билбейт экен. Ушунчалык эмне үчүн мунун секрети бар. Биринчи суроом. Анан экинчи суроом, сиз өзүңүз ушунчалык 120 миңге чейин айлык алат экен деп сиз премьер-министрдин Перуздам болуп келгенде да ушундай бир эме болду эле. Сиз ошо 120 миң кайсы кызматыңыз үчүн аласыз? Эмне үчүн банктарда айлык ушунчалык секрет аябай дегендей. Анан эмне үчүн банкта иштегендердин
кайсы кызмат үчүн ушунча жогорку зарплата алат. Ошолордо эле иштеген биз деле болгонубуз эң көп болсо бир 12 миң, 13 миң айлык алабыз. Алап, бирөө 50 миңден, 40 миңден өйдө айлык алышат экен. Анан өтө аябай дегенде эч ким даже бир сотрудникке бирин билбейт экен. Эмне үчүн мунун ушунчалык секрети бар? Түшүнүктүү, мындай суроо. Сурооңузга рахмат. Банктарда зарплата боюнча мен мындай жакшы деле түшүнгөн жокмун. Секретный эмне үчүн? Мисалы, ар бир жарандын канча зарплата алат, ал өзүнүн иши да. Аны эч кимге айтыш мындай кажети жок да. Мындай среднем айтса болот да, а бирок мен зарплата мынча деп өзү айтпаса, мындай эч кимге реклама кылып айтпаш керек. Анан бул банктар бул өзгөчө да. Банктардын ичинде кээ бирлердин зарплатасы чоң, кээ бирлердики азыраак. Бул эми жеке менчик ишканалар болуп атпайбы? Алар өзүлөр ким канча акча таап келсе, ошого көбүрөөк маяна коет да. Ким азыраак таап келсе, ага азыраак коет да. Ошондуктан банктын ичинде мындай бир түрдө сетка жок да. Эң алдыңкы жана кассирлер, бухгалтерлер айырды зарплатанын деңгээли кичине төмөндөөрөөк да. Кредитный специалисттер, администраторлар, дилерлер, алардын маянасы кичине көбүрөөк да. Менин зарплатам боюнча мен бул суроого уже көп жолу айтып келатам. Улуттук банктын төрагасынын зарплатасы президенттин жарлыгы менен коюлат да. Бул зарплатаны мен өзүмө койгон жокмун. Муну караш керек да. Сиз азыр өзүңүз эле айтып кетпедиңизби? Коммерциялык банктарда кээ бир начальник отделдер 50-60 миң сом алышат да. Биз председатель, зам председатель деңгээлде айткан жокпуз. Бул аябай жоопкерчиликтүү жумуш болуп атпайбы? Курс жөнүндө жаңы эле сүйлөштүк, башка нерселер жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Бул эми негизи бул зарплатаны президент Улуттук банктын төрагасына жана башкарманын мүчөлөрүнө коет да. Түшүнүктүү болду болуш керек угарманга. Эми Салтанат, биз мамлекет башчынын жарлыгына өтсөк ушул суроого, мына 9 февралда ушул өлкөнүн финанс рыногун өнүктүрүү боюнча жарлыкка кол койгон. Анда ушул Улуттук банкка да тиешелүү дагы бир топ бир сиздер дагы бере турган сунуштарга ушул карашыңыздар керек экен. Ошол боюнча сурайлы, бирок бизде азыр дагы бир инсандын дагы бир пикири турат. Бул Анвар Абдыраев. Анвар Абдыраевдин банктар эжелдигинин төрагасы Анвар Абдыраевдин дагы бир пикирин угуп алып кыскача, андан кийин сурообузду. Ушул жарлык боюнча атайын пикирин айткан эле. Менин оюмча, только менин оюмча, могу сектордун мүчөлөрү менен да биз 2 күндөн бери сүйлөшүп атабыз. Бул указ аябай убагында чыгып атат да. Көп маселелер мурунда коюлган болчу, ар кандай себептен биздин сунуштар, сектордун сунуштары ар кандай себептен айтып атпайбы, чечилген эмес да. Жана безналичный расчет боюнча көп жылдан бери биз сунуш кылып жүрөбүз. Как говорится, орысча айтканда воспоминание там дегендей. Азыр могу бир мыйзам чыгып калса, жерден жакшы бир талчок болот. Анан санариптишүү боюнча уже 2-3 жылдан бери госпрограммаларды кабыл алып, ушундай жылдарды маалымат кылып, объявлять этип иштеп жүрдүк элек. Банковский секторду деле бул жагынан артта эмеспиз. Менин оюмча указ дагы бир жакшыраак түрткүч болот да. Санарип деген технологиянын банковский сектору батыраак кабыл алганга. Биринчиден жерде мыйзам, анан правовой акттар тез абалында кабыл алышын керек. 2-3 жылдан бери Национальный банкта бир 2-3 нормативный акттарды чыгарган болчу. Удаленный идентификация, верификация боюнча азыр кредиттерди алганга уруксаат бар, удален, то есть банкка барбай эле через интернет-банкинг, через мобильное приложение боюнча кредиттерди оформить этип, кредиттерди алганга. Биздин да сунуштарыбыз бар эле, чектөө койгон суммаларды кичине көбөйтсөк, азыр 100 миңден төмөнрөөк суммалар болуп атат да. Экинчиден, мына могу криптовалюта боюнча дагы көп сөз болуп атат. Национальный банк, банковский сектор муну да колдоп атат. Рабочий группалар түзүлүп, азыр
эл дагы бул обсуждение болуп атат. Маселени биз кичине, менин оюмча, коңшу мамлекеттер менен караштырып көрсөк, кичине кечигип атабыз да. Азыр бул маселени батыраак чечип туруп, мировой тренд болгондон кийин биз да батыраак ушу мировой тренд менен возможность бизде кабыл алышыбыз керек да. Сиз айтсаңыз, мына негизи эле ушул криптовалюта деп атпайбызбы? Муну деген илгерлетиш керек, муну жайылтыш керек деген бул дагы жарлыкта дагы ушул нерсе козголуп атпайбы? Негизи реалдуу жагдай кайда? Мисалы үчүн бизде криптовалютаны ушундай жана биткоин сыяктуу нерселерди мындай бир көзөмөлдөй турган, мындай бир мыйзамдык базалар деле жок да, анан ага тыюу да салынган эмес. Бул нерсе мындай ачык болбосо дагы бул иштер бизде акырындан жүрүп аткан болуш керек да. Негизи реалдуу кандай бизде картина? Ерде президентибиздин жарлыгында ерде эң негизи максаты ушу криптовалютаны жөнгө салуу. Ооба. Ерде бүгүнкү күндө мындай болуп атат да, аябай көп маалымат ачык да. Аябай көп биздин жарандарыбыз окуп алып, инвестиция жасаша болот экен депчи, интернет аркылуу сатып алат, бир посредниктер менен байланышып, алардан сатып алат, анан берде эч гарантия жок болуп атпайбы? Анан биз Улуттук банк бир жылдай талкуу жүргүзүп атабыз коммерческий банктар менен, анан ошол эле криптовалюта менен иштеген биздин жарандар менен кандай жөнгө салалык депчи. Бүгүнкү күнү Улуттук банктын позициясы эч өзгөртүлгөн жок да. Биз биздин элибизге, калкыбызга рекомендация берип атабыз да, криптовалютага инвестиция жасаш аябай рисктүү. Тобокелдиктүү. Бүгүнкү күнү көчө биткоин $50,000 чейин өсүп, эртең бул $20 чейин түшүп кетсе болуп кетет да. Ошондо сиз салган акчаңардын баары күйүп кетет да. Бул аябай высокорисковый инвестиция катары каралат да. Бул эмне үчүн? Криптовалюта дегенде, мындай жалпак тил менен айтканда, криптовалютанын ээси жеке инсандар чыгарган криптовалютанын чыгарган ээлери жеке адамдар да. Бул мамлекет эмес да. Мисалы доллардын артында бул Америка, анан Американын экономикасы турат. Рублдун артында Россия Федерация, анан Россиянын экономикасы турат. Сомдун артында Кыргыз Республика, анан Кыргыз Республикасынын экономикасы турат. Криптовалюта дегенде бул да мамлекеттин эч катышысы жок да. Эң биринчи чыкканда биткоин 6 цент болчу да 2008-жылы. Бүгүнкү күнү 40,000-ге, 50,000-ге чейин жетип атат да. Бирок эртең канча болот, бул эч ким билбейт да. Бул ар кандай прогнозтор болуп атат да. Өсөт, бирок бул пирамида түшөт. Бирок биздин максатыбыз Улуттук банктын биз өзүбүз кардарларыбызга, биздин калкыбызга условия түзүп бериш керекпиз да. Мисалы сиз биткоин сатып алам десеңер, обменныйга бирөө барып, ошол жерден акчаңызды төлөп, гарантия түрдө ошо сатып алган биткоинду сиздин атыңызга жазып бериш керек да. Биз ошону жасайлык деп атабыз да. Биз ошо обменный операцияларды жөнгө салалык деп атабыз. Лицензия берелик, ошондой криптовалюта саткан акча алмаштыруу жайлар пайда болот да. Бирок ошол жерден гарантия болот да, акчаңды бердиңби? Бүгүнкү күнү обменный бирөө барганда сомду бересиң, доллар аласың. Улуттук банктын лицензиясы бар болсо, бул эч кандай коркунуч жок да. Ошондой жасайлык деп ниетибиз бар да. Ал процесс канча убакыт алышы мүмкүн? Бул эми мыйзам бүгүнкү күнү коомдук талкууга чыгарылган. Андан соң жогорку кеңешке жиберилет. Аякта 3 окууда. Ар бир окууда депутаттар менен да талкуулайбыз да. Сунуш пикирлер айтылат. Кайсы жерин өзгөртөбүз, кайсы жерин калтырабыз депчи. Анан ушу жылдын аягына чейин буйруса бүтүрөбүз деп турабыз. Ошо Кыргызстанда бирок бир айрым компаниялардын аракеттери бар эмеспи? Жанагы мыйзамсыз криптовалюта майнинг компаниялары кармалбады беле, ачыкка чыкпады беле? Ушундай аракеттерди сиздер мындай байкоо жүргүздүңөрбү? Алар кандай иштеп келе жатышат Кыргызстанда ошол майнинг компаниялары? Бир мындай криптовалюта боюнча
бизде эч кандай регулирование жок болчу. Мисалы, могу майнинг компанияларда боюнча аерде жана электричество маселелери көтөрүлгөн. А бирок мындай предприниматель катары эч кандай чектөөлөр жок да. Мисалы, майнингден эмне бул? Сиз компьютериңизге бир программаны жүктөп туруп, интернетке кошуп туруп, кнопканы басып коесуңар, ал өзү иштей берет. Ошо акырындан жана биткоиндарды же башка монеталарды чогулта берет да. Эми криптовалюта боюнча биздин Facebook колдонуучулары жазып атат, Оккойлу Сүйүн Жумашева. Криптовалюта кирсе, уруулар акчанын баарын криптовалюта сатып алып, акчанын баарын офшорго жоготот дейт. Криптовалютанын кыргыздарга кереги жок, элдер аны азыр түшүнө элек дейт. Туура, биз ошон үчүн айтып атпайбызбы? Ошон үчүн рекомендация берип атабыз. Этияттуу болгула, криптовалютаны сатып алганга аябай рисктүү, тобокелдиктүү, өзүңөрдүн акчаңарды жоготконго аябай көп мүмкүнчүлүктөр түзүлөт деп. Негизи президенттин жарлыгында бир топ пункттар бар эмеспи? Анан ошол карап көрсөм, мына онлайн насыялоо багытталган насыя продукцияларын киргизүү деген бир пункт бар экен да. Жана жогоруда биздин сурамжылоодо дагы бир жараныбыз айтып кетпеди? Мен Германиядан баягы онлайн кредит алчу элем. Кыргызстанда электрондук кол тамга пайда болгону менен онлайн кредит жок депчи. Ушул процесс жөнгө салуу маселеси кандай? Бу жерде эми банк тарабынан өткөн жылы жана Анвар Карикевич айтып кеткендей, биз бир нече подзаконный акттарга кол койдук. Бул ошо дистанционное обслуживание деген эмелер, удаленная идентификация деген, булардын баары бүгүнкү күнү правовой базасы бар да, жасасак болот да. Бирок бу жерден банктар жалгыз эчтеке кыла алышпайт. Мисалы, онлайн кредит алыш үчүн банкка барасың, МВДден справка алып барасың, соттолгон жокмун деп, соцфонддон справка алып барасың, мынча соцфонд төлөндү, налоговыйдан алып барасың справканы, мынча налог төлөдүм депчи. Онлайнга өткөндө ошол эле справкаларды онлайн түрүндө алыш керек болот. Ошондуктан ар бир банк эми ушул налоговый менен, соцфонд менен, МВД менен ар бир банк өзү отдельно келишим түзүп туруп, отдельно алыш керек да. Мындан тышкары жана запрос от третьего лица деп коет. Мисалы, мен сиздин данныйыңызды налоговыйдан сурайын десем, сиз биринчи бизге өзүңүздүн макулдашууну бериш керек да. Ошондой мындай көп мындай технический проблемалар болуп атат да. Бирок бунун баары акырындан чечилип келатат да. Банктар иштеп атат, кардарлар менен да иштеп атат, кардарларга да түшүндүрүп атат да. Мындай көп услугалар азыр интернетке кетти деп атат. Бирок мындай жалпысынан карасак анча деле көп эмес да. Бирок отдельно алыш үчүн дагы бир жолу ушу договор түзүп, келишим жасап, отдельно банктар ушинтип кыйналып атат да. Ушул жерден дагы бир суроо берип кетким келип атат да. Жанагы Анвар Карикевич ошо биринчи радиого берген маегинде азыркы күндө сиздерге сунушу менен жакында барабыз деген пикирин айтып атат да. Анан Кыргызстанда жана 23 банктын башын бириктирип туруп, бир платформа түзүп, жанагы баардык банктардын кызмат көрсөтүүлөрүн бириктиребиз деген айтып атат да. Ал жерге жөн гана банктар эмес, жана мамлекеттик органдар справка берүү, справка алуу, ушул карым катнашты жөнгө сала турган платформа керек деп атат да. Сиздер бул платформанын иштегенге Кыргызстандын банктары даярбы? Мүмкүндүк барбы деген суроого сиз даярданып турсаңыз, бизде бир угарман суранып атат да кайра. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Сурооңузду бериңиз. Толкунбек, мен сизге мындай замечанием бар эле да, могу улуттук валютанын курсун кармаганга, доллардын курсун сактаганга ушул эмне үчүн мамлекеттик деңгээлде иш алып барбайсыздар? Мисалы, кээ бир фирмалар эле Кыргызстанга фирмаларды ачып алып эле сыртка долларлардын баарын качать этип берет. Эмне үчүн ушул мамлекеттик деңгээлде карабайсыздар? Мисалы, Яндекс таксиде карасаңыздар, хозяиндер Москвада, Америкада отурат, күндө долларлардын баарын качать этип кетет. Ушуга окшогон бизге пайдасы жок фирмаларды ачканга. Запреттелип коюңуздар. Эмне ушул алыңар жетпейби? Эмне үчүн ушул жолдо иштебейсиздер? Түшүнүктүү. Рахмат. Бу жерде мындай сурооңузга рахмат. Сиз кичине мындай путать этип атасыңар да, такси ачылабы, жабылабы, эмне болобу, бул өкмөттүн иши. Бу жерде улуттук банк эч кандай тиешеси жок. Биз финансовый системаны гана карайбыз да. Доллар боюнча биздин
конституциябызда жок, конституция эмес, биздин улуттук банк жөнүндө мыйзамында жазылып турат да. Эркин калкоо, анан свободный доступ к иностранной валюте деп. Биз кантип градация кылабыз? Мисалы, сага доллар сатабыз, сага сатпайбыз. Сен жакшысың, сен жамансың да. Бизде эч качан чөптө болбош керек. Биздики жана сервисный экономика болгондон кийин ар бир жаран, ар бир гражданин любой күнү доллар сатып алабы, евро сатып алабы, эмне кылабы, бул өзүнүн иши да. Бүгүнкү күнү биз бир жолу уже бул нерсени талкылаганбыз да. Кээ бир обменкалар жабылып дегенде 4 жыл мурун. Ошондо бул аябай чоң эмес жараткан, талкуу. Чоң талкуу жараткан. Эмне үчүн? Бизде Кыргызстанда көп биздин жарандарыбыз жана валюта сатып алып эркин түрдө укугум бул жана свободага барабар экен да. Бул биздин эркиндигибиздин бир показатели да. Көрсөткүчү экен. Жанагы бирдиктүү платформа тууралуу пикириңизди айтып кетсеңиз. Мен аягына чейин түшүнгөн жокмун, кандайча бирдиктүү платформа. 23 банктын башын бириктирип туруп, баардык кызматтарды ошол бир платформага киргизишет экен да. Анан жарандар ошо 23 банктын ар бирөөсүн тандап алып, өзүнүн кызматын ошол платформадан алса болот экен деп пикирин айтып атышат да. Мындай болуш мүмкүн эмес го. Анда жана конкуренция кандай болот да? Бүгүнкү күнү электрондук капчыктар мен сотовый телефонумда 3 электрондук капчык бар. Бирөө банктыкы, бирөө Мегакомдуку, бирөө Онуку да. Мен аларды эмне үчүн ачтым, кандай иштейт, эмне деп карап, кандай салыштырып эметкенгечи. Бирок бул уже ар бир кардон тандасы да. Мисалы мен Мегакомдо отурсам, менин телефонум Мегаком болсо, мен сөзсүз анда Мегакомдукун ачам. Онукун кантип колдойт? Меники башка бирөөнүкү болсо, ал Онуку колдойт. А мунун баарын бир жерге кызып туруп топтогон мүмкүн эмес, э? Балким мүмкүн да. Бирок караш керек да. Биз муну сунушун улуттук банкка келгенде карап туруп, талкуулап туруп, анан айта алабыз да, болобу, болбойбу. Эми жарлыкка байланыштуу бир топ дагы ушундай бир сунуштар дагы чыгат болуш керек. Толкун Мырзахметович, мына президенттин жарлыгына ылайык ушул жылдын жана жогоруда биз белгилеген 1-июлуна чейин иштеп чыга турган жагдайда QR код ушуну колдонууну жайылтуу деген да жагдай бар да. Ушул жагдайда эмнелерди мындай бир белгилесек болот, мисалы, бул боюнча дагы буга чейин аракеттер болуп келген да. Бул ошол керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жаатындагы да ишке кирип калат да бул жагдай. Бу жерде QR код деген бул жөнөкөй эле технология да. Бул жөнөкөй технология бүгүн дүйнө жүзүндө баары тең колдонуп келатат. Бирок биздин улуттук банктын көз карашында бүгүнкү күнү биз жана өкмөт менен жакшы иштей албай атабыз да. Элибизге жеткизе албай атабыз да. Ошо QR код менен бул QR коддун бул электронный капчыктын ичинде QR код деген функциясы бар. Ошол QR код, мисалы мен могу кичинекей бөтөлкөнү сатып алам десем, сиз өзүңүздүн кошелегиңизде QR код жасап туруп, мунун баасын ким жасаган, качан Кыргызстанда алып келгенден маалыматтын баарын салып туруп, мен ошо маалыматтын билейин десем, мен өзүм телефонумдун ошо QR кодду көрсөтүп эле өзүмдүн телефонумда маалыматтын баарын алам да. Анан сатып алам десем, бир кнопканы эле басам, мен электрондук капчыгымдан сиздин капчыгыңызга акча кетип калат. Бул аябай жакшы нерсе да, бул жана финансовый проникновениеди көтөрөт, мындай оборотту да көтөрөт. Анан сатуучуларга да, сатып алаткандарга да бул аябай жакшы болот да, чөнтөгүңдө акча салып жүрбөй, бул жана урдап кетет, жоголуп калат деген маселелерди чечет да. Бирок бүгүнкү күнү биз жана региондордо, ошо базарларда, эмелерде мындай жакшы түшүндүрө албай атабыз да. Бирок бу жерден бул процесс жана фискализация деп атпайбы өкмөттөчү, ошо фискализация менен параллелдүү түрдө өтөт да. Азыр жана ККМ машинелерди, виртуальный ККМ, жана түшө турган машинелерди
бизнес колдонуш керек деп аябай чоң талаптарды коюп атпайбы? Ошол жерде биздин жана QR код менен электрондук капчыктар как раз колдонууга шарт түзөт да. Ошондо биз ойлойбуз да, могу фискализация туура жол менен кетсе, ошондо биз Кытайдагыдай базарга барганда эң жакшы болмок, телефонуң менен төлөп эле эмеш керек. Бүгүнкү күнү бул технологиялар, бул инфраструктура Кыргызстанда бар. Уже биздин жана Элкарт Мобайл деген электрондук капчык бар, улуттук платежный системанын капчыгыбызчы. Анда уже ал функция бар. Колдонсо болот. Бүгүнкү күнү жана жарлыкта да турат, P2P платежи деп коет да, бир жарандан бир жаранга бат акча жибериш. Бул да уже биздин улуттук ортомчусу жок, контактсыз. Контактсыз биздин улуттук Элкарт карточкасынын электрондук капчыгында уже бул жаңы эле бул функция киргизилип атат да. Мен мисалы сизге номериңизге акча переводить этсем болот, же капчыгыңызга переводить этсем, бул секунд убагында да. Кнопканы басасың, сиздин капчыгыңызда сразу көрсөтүлөт да. Ошо жарлыкта дагы бир кызыктуу бир пункт бар экен да, мага аябай кызыктуу болду. Жана Ислам банктын ишин жүргүзүү боюнча, коммерциялык банктарда ошо ислам терезелерин ачууга көмөк көрсөтүү керек деген мындай сунуш указда, жарлыкта турат. Бул кандай иштейт негизи? Бүгүнкү күнү бир нече банктар Кыргызстанда исламский окно деп коебуз да, ошо исламский окнону колдонуп, биздин калкыбызга ислам диниге жарашкан банктык услугаларды калкка предоставлять этет да. Бул мындай эч качан токтото албайсың да. Бул кээ бирлер аябай ишенгендер процентти харам дейт да. Пайыз болбойт депчи. Ошондуктан алар жана ислам принциптерине таянып, ошо ислам принципиндеги кредитти алат, депозит салат, акча которот. Бул негизин карасак бул бирдей эле да. Бирок кээ бир нелери өзгөчө да. Мисалы кредит алганда исламский банковский принцип боюнча пайыз жок. Бирок наценка бар. Мисалы сизге кредит бердик, сиз ошол кредитти алып туруп ишке ашырдыңар, акча пайда болду, силер киреше алдыңар, анда сиз банк менен ошол кирешеңиз менен 50% бөлүш керексиңер. Айырмасы деле чоң эмес турбайбы башка коммерциялык банктардын принциптерине? Жок, аякта просто пайыз да. Сизде мындай мисалы принцип төлөөгө келгенде баары бир бериш керек турбайбы? Туура. Бирок мындай пайыз башкача саналат да. Жарлыктын ичинде турат да, бул мыйзамдар токтоосуз өзгөртүш керек да. Потому что заман өзгөрүп атпайбы? Мисалы 2-3 жыл мурун биздин законодательный базабыз аябай прогрессивдүү болчу да. Биз гражданский кодекске чейин исламский принципы, исламские услуги, исламские продукты деп киргизебиз да. Киргизкенбиз да. Ошондуктан биз аябай алдыга жылганбыз. Бирок бүгүнкү күнү мисалы налогдор боюнча көп тобокелдиктер болуп атат да. Исламский принцип боюнча машина сатып алып, банк бир продукт бар да. Мисалы сиз машина сатып алам десеңер, банк барып сатып алат ал машинаны, анан сизге кайра сатат да. Ошондой да. Бирок банк буну өзүнө сатып алган жок да, бул атайын өзүнө сатып алып сизге сатып бердим депчи. Эки жолу регистрация кылыш керек болуп атат да. Банк сатып алганда, анан сизге берип атканда. Бул ушундай моменттерди түздөш керек да. Мисалы банк сатып алып сизге сатып атса, анда регистрация түзмө-түз сизге кетиш керек болуп атат да. Ошондуктан бул кээ бир нерселер жана исламский принциптерге шайкеш болбой атат да. Анан ошону мыйзам жагынан караштырып, оптимизировать жасаш керек деген ошо жарлыкта ошондой указание болот. Ошондо бардык коммерциялык банктарда ислам терезелери, банктын принциптери ачылат турбайбы? Бул эми банктар өзү чечиш керек да. Мен
бир нече жолу айтып кеттим, дагы жолу айтып кетейин, мына коммерциялык банктар бул жеке менчик ишканалар. Бизде 3 эле мамлекеттик банк бар да, Айыл банк, РСК банк жана Керемет банк. Калгандардын баары 23 өтпөйсүңбү, 20 банк бул жеке менчик банктар, булар бизнес катары өзүнүн ишин жүргүзөт да. Эми бизде 2 мүнөт убактыбыз калган экен, Толкунбек Сагынбекович. Негизи ушул финансы рыногун мындай бир жакшы кармап туруш үчүн, каржы системасы жакшы болуш үчүн улуттук банкта дагы туура саясат жүргүзгөнгө ушуга дагы байланыштуу болот деп биздин адистер айтып атпайбы? Ушуга байланыштуу мына улуттук банк инфляциянын орто мөөнөттүк көрсөткүчтөрүнүн 5-7% тегерегинде кармай алыптыр. Бул башка өлкөлөргө салыштырмалуу кандай көрсөткүч? Кыска ушуга жооп бергенди көрөсүзбү? Эми башка өлкөлөрдү карасак, бул сразу туура, анда кыскача айтканда, биздин ишибиз, улуттук банктын иши, биздин показателибиз мындай дүйнөлүк уровеньден кем эмес да. Мисалы инфляция деңгээли десе бизде 6,3% болсо, эмеде Россияда 3,9%. Ошондой да. Бирок бу жерде биз өзүбүздүн экономикабызды караш керекпиз да. Биздики эң негизги баалар эмне үчүн көтөрүлөт? Башка жакта. Эл аралык базарларда баа көтөрүлсө, же доллардын куду өсүп кетсе, ошондо баалар бизде көтөрүлөт. Бул импортируемый инфляция деп коет. Бу жерде эми улуттук банктын өзүнүн стратегиялары бар, кантип иштеш керек, ошолорду ишке салып атып, ошондой максаттарга жетип атабыз да. Рахмат, анда Салтанат, бизге берилген убакыт аягына чыгып калды. Албетте бизде Facebook колдонуучулар да өздөрүнүн пикирлерин жазышкан экен, алардын суроолоруна жооп берүүгө бизде убакыт жетпей калат экен, андыктан жыйынтыктайлы. Урматтуу радио окуучулар, биз бүгүн 9 февралда президенттин жарлыгына байланыштуу мына ушул финансы рыногун өнүктүрүүдөгү жагдайлар боюнча суроолорубузга жооп алдык. Ошондой эле бизде азыр валюта рыногундагы жагдай, улуттук банктын аракеттери биздин ушул негизги маселеде сөз болду. Биздин студиябызга келген мейманды дагы бир жолу эсиңиздерге салып кетели. Улуттук банктын төрагасы Абдулов Толкунбек Сагынбекович болду. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайлы. Эфирде таңкы бурулуштун негизги маселеси болду. Аны студияда Салтанат Калдыбаева жана Таалайгүл Садыкбекова алып бардык. Айтып кетчү жагдай, режиссердук пультта Азиз Чокморов жана Бакыт Ашрахманов кесиптештерибиз иштеди. Сизге чоң рахмат. Чоң рахмат. Эсенчиликте жолугушалы.